Бирок жаңы жылда азыр момундай ситуация болуп атат. Тишин барып кичине дарылатабыз, 3 жашарлык кыздын тишин дарылатабыз деп алып барган кыздын өлүмү бүгүнкү күнү кандай болуп аткан? Азыр бул кыздын өлүмүнө ким жооп берет? Октябрь райондук роудысында бул катталды кече. Азыр катуу көзөмөлдө болуп атат, бирок Минздравга тергөөчүлөр алып барыптыр, суранышты. Главный анестезиологду бергиле, буларды бергиле, булардын действиясына юридикалык баа бериш керек дегенге эч ким даже алып келбейт. Айтып бериңиз болгон эмени. Ой, неберемди 3 жаштагы неберемди алып кетишкен, тизин тазалатабыз деп шаштырып, анализдерин болгула деп алып кеткен. 11:40-та киргизет да ошо менен 6:30-да өлтүрүп туруп алып чыгып берип коюшуптур колуна. Өзлөрү качып жок, келиним баланы кармаган боюнча отуруптур барсам. Ызычы түшүп 6:30-да чыктыбы десем, чыга элек деп улам саат сайын звонок этип отурсам. 6:30-да чыкты деди. 6:30-да экөөбүз учуу болуп аткандан кокуй деп бир баламды айдатып алып барсам, келин баланы кучактаган боюнча отурат. Балам эшикте муздун үстүндө отурат. Ошентип неберемен айрылып калдым. Булардын өзү биз деген только эме кылабыз деген укол сайбайбыз. Жана сепарал менен кылабыз деген. Антпей эле кол буттарынын баарына укол сайылган. Булар эмне гана кылып ойготобуз деп көрсө балабыз эбакта эле чарчап калса, алар эч кандай реанимация чакырбайт. Ал жерде айткан операционный блок жок. Жөн эле кабинетте жасашкан экен. Балдарымды да уктагыча кирип туралы десе киргизбей коюшкан. Ой, булар жестоко өлтүргөн баламды. Ушуларга чара көрүңүздөр. Ой, айланайын энеталар. Сен биз көргөн күндү көрбөгүлө. Ар бириңерде балалар. Жакшы карагыла. Айланайын. Ой, кантип ушу кан жутуп отурабыз. Азыр келинимдин оозу кыйшайып, бир ыктасы кыймылдабай, 6 айлык баласын карабай жатат. Балам андан бетер шок.